Ата-эне деген сен бул дүйнөгө келе электе эле сени күткөн адамдар. Көп нерсени көргөн жокпуз. Жашоого бышкан жокпуз. Ата-энебиз тажрыйбасы бар. Ата-энебиз бизге жакшылык каалайт, бизге эч качан жамандык каалабайт. Аларга айттырбай кызмат кылайлы, аларды кыжалат кылбайлы да. Ата-энеге дайыма дуа кылып туруш керекпиз. Дуа кылабызбы иншалла? Аллах Таала бизге Куранда дуа кылууну үйрөткөн. Кайталайбыз. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Манisi, о эген адам өлтүрүү, Аллах сактасын, адам өлтүрүү кандай күнөө болсо, арак ичүү кандай күнөө болсо, уят иштерди кылуу кандай күнөө болсо, ата-энени сыздатуу, ата-энени наразы кылуу дагы кулум ошондой күнөө да. Андан кем эмес күнөө. Карап көрө турган болсок, ата-энелер булар кимдер? Ата-эне деген сен бул дүйнөгө келе электе эле сени күткөн адамдар. Апаң бойуна бүткөндө, атаңдар чынамсыздык менен күткөн. Качан бул дүйнөгө төрөлгөнүңдө, атаң ушунчалык кубангандыктан башы көккө жеткен да. Бардыгына мактанып жүргөн. Ата-энебиз биз үчүн жанын бергенге даяр. Ата-энебизди карап көрө турган болсок, биз үчүн ушунчалык көп кызматтарды кылды, ушунчалык көп жакшылыктарды кылды. Өзү жеген жок, бизге жедирди. Өзү ичкен жок, бизге ичирди. Өзү кийген жок, бизге кийгизди. Кыйынчылыкты мен тартсам дагы балам тартпасын. Ачкачылыкты мен көрсөм дагы балам көрбөсүн. Мен үшүсөм дагы балам үшүбөсүн. Мен оорусам дагы балам оорубасын деп ата-энелерибиз бизди көзүнүн карегиндей сактап, ушундай бир деңгээлге жеткирди да. Эми ата-энени урматташ туурасында Аллах субхана таала Куранда айтат: Астаиду биллах ва қада раббука алла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана. Сенин Роббиң Аллах өзүгө гана ибадат кылууга өкүм берди. Жана ата-энеге жакшылык кылууга өкүм берди. Карап келе турган болсок, акылар экиге бөлүнөт да. Биринчиси Аллахтын акысы, экинчиси болсо пенделердин акысы. Аллах Тааланын эң негизги, эң алгачкы акысы кандай десе, биз Аллахка гана ибадат кылып, Аллахка эч нерсени шерик кошпобуз да. Эң алгачкы акысы. Ал эми пенделердин ичинен инсанга эң жакын адам ким? Адамдын ата-энеси. Эми ошо ата-энеси болгондуктан Аллах Таала айтты: "Ва бил валидайни ихсана". Ата-энеге жакшылык кылууга Аллах Таала өкүм берди. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Эгерде алардын бирөөсү же экөөсү тең картая турган болсо, картайган мезгилге жетсе, сенин кызматыңа муктаж болуп калса, сенин көзүңдү карап калса, анда сен аларга уф деп дагы айтпагын дейт. ولا تنهرهما, аларды зекибегин, аларды жиркпегин. وقل لهما قولا كريما, жана сен аларга жакшы сөз сүйлөгүн дейт. Жылуу сөз сүйлөгүн. Ата-энеңе жагымдуу сөздөрдү сүйлөгүн дейт. Пайгамбарыбызды карай турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтты: "Ал-джаннату тахта aqdamil ummahat". Жаннат, бейиш бул энелердин таманынын астында дейт. Энеңе кызмат кылсаң, апаңа кызмат кылсаң, аны разы кылсаң, анын дуасын алсаң, Аллах субхана таала сени бейишке киргизет да. Ошондуктан сиз менен биз не кылыш керекпиз? Ата-энебиз, апаларыбызды разы кылып, апаларыбызга кызмат кылыш керекпиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Ал-джаннату тахта aqdamil ummahat". Бейиш бул энелердин таманынын астында дейт да. Курсагында көтөрүп жүрөт. Кыйналып төрөйт. 2 жыл бою ден соолугунан ажырап, ден соолугуну кетирип, сени эмизет. Ошондуктан пайгамбарыбызга бир киши келип сурады: "Эй Аллахтын элчиси, жакын туугандарымдын арасынан кимиси мен көбүрөөк кызмат кылганга, көбүрөөк жакшыраак мамиле кылганыма кимиси ылайыктуу?" дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Уммука", сенин апаң деп айтты. Ал киши сурады: "Андан кийинки ким? Андан кийин кезекте ким турат?" дегенде, пайгамбарыбыз кайра сенин апаң деди. Жанагы киши кайрадан сураганда,
Айтты, бұл сенің апаң. 3 жолы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сенің апаң, апаңа жақсы мамиле қылғын деді да. 4-түсінде ғана айтты, атаңа жақсы мамиле қылғын дейді да. Мұның мәнісі атаңды қордап тұрып, апаңды сыйла деген мән емес. Екеуін тең сыйлайбыз, екеуіне тең қызмат қылабыз, екеуіне тең айтқанын қылабыз, бірақ апаға көбірек мейірім қылабыз, апаға көбірек біз жақсылық қылабыз, көбірек қызмат қылабыз да. Аталар турасында пайғамбарымыз айтты, «Ал-валиду аусату абуабил жанна». Ата бұл бейіштің ең жақсы дарбазасы. Қаласаң ошол дарбазаны құрып алғын, қаласаң ошол дарбазаны бұзып алғын дейді. Атаңа қызмат қылып, атаңды разы қылып, атаңның дуасын алып, атаңа жақсы мамиле қыла тұрған болсаң, атаң саған дуа береді, сенден разы болады. Натыйжада Аллах разы болады да. Ридол Робби фи ридол валиди. Аллахтың разычылығы атаның разычылығында. Ата разы бұл, Аллах разы да. Егер Аллах разы болып отырған болса, сенің дүниеңде өнігөт, ақыретіңде өнігөт, емне ішті қылбағын сен өніге бересің. Алдыға жылы бересің, қашан ата разы болып отырған болса, апа разы болып отырған болса да. Васахатур Робби фи сахатил валид. Алеми Аллахтың наразычылығы бұл атаның наразычылығында. Ата наразы бұл, Аллах наразы. Аллах наразы бұл, сенің дүниеңде оң болбайды, ақыретіңде оң болбайды. Қаншалық биік-биік мартабаларға жеткен, қолыңда көптеген ақшаларды қармағын, чоң-чоң іштерді қылғын, бизнестерді қылғын. Бірақ егер ата наразы болып отырған болса, ал адам өнігіп өспейді ешқашан. Ата-ененің ақысын беріш керекпіз. Ата-енеге тоң мойынды қылыштық, бұл Аллах Тағалаға жақпайды. Өте чоң күнәлердің бірisi да. Адам өлтіру, Алла сақтасын, адам өлтіру қандай күнә болса, арақ ішу қандай күнә болса, ұят іштерді қылу қандай күнә болса, ата-енені сыздату, ата-енені наразы қылудағы құлым ошондай күнә да. Андан кем емес күнә. Ошондықтан ата-ененің ақыларын берейлі. Ал ақылардың, әдеттердің қатарында ал-инсату ли хадитихим. Ата-енеңіз сізге сөйлеп жатқанда он шықпай тұрыңыз. Ата-ене сөйлеп жатқанда сөзін бөліп салба. Сөзін бөле тұрған болсаң, досың деле сөзін бөле тұрған болсаң қыжалат болып тұрау. Ал эми ата-енеңнің сөзін бөле тұрған болсаң, алар қаншалық қыжалат болып. Қаншалық жүрегі ауырып алатыншы. Тақаббул ра'йихим. Ата-ене бізге біз турасында бір кеңеш айтса, насаат айтса, ой пикирлерин айтса, кабыл кылыш керекпиз да. Кейбір ата-енесіне тоң мойында не қылады? Мал сіз айтқан нәрселер ескілік та. Азыр эми 21-ші кылым болуп атса, спутниктин заманасы болуп атса, сіз айтқан нәрселер эми эски мен жаңы жашоо менен жашай берейинчи деп туруп, ата-енесинин айтканын кылбайт да. Жок, андай эмес. Карап көрө турган болсок, сен көп жашаган жоксуң. Тажрыйбабыз аз. Аз жашадык. Көп нерсени көргөн жокпуз. Жашоого бышкан жокпуз. Ата-енебиз тажрыйбасы бар. Ата-енебиз бизге жакшылык каалайт, бизге эч качан жамандык каалабайт. Андыктан алардын айткан акыл насааттарын кабыл кылып, ошого жараша биз жашообузду өткөрүш керекпиз. Албетте эгерде шариатка каршы болбой турган болсо. Эгер ата-эне кайсы бир нерсени өкүм берсе, ал нерсе шариатка каршы боло турган болсо, ал нерседен Аллах наразы боло турган болсо, анда ал учурда ата-энеге кызмат кылыңыз, ата-эненин акысын бериңиз, бирок ошол учурда ошол өкүмдү аткармай жок да. Ата-энеге дайыма дуа кылып туруш керекпиз. Дуа кылабызбы иншалла? Аллах Таала бизге Куранда дуа кылууну үйрөткөн. Кайталайбыз. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Манisi, о эгем, алар мени кичинемде чоңойтуп өстүргөндөй эле, сен да аларга мээримди, сен да аларды мээримиңе бөлө деп туруп дуа кылабыз да. 5 мал намаздан кийин ата-энеге дуа кылыңыз. 5 мал намаз Аллахтын акысы болсо, ал эми 5 мал намаздан кийин ата-энеге дуа кылыштык, бул ата-эненин акысы экен. Ата-энебиздин мүнөзү кандай экенин билебиз да турабы? Кайсы нерсени жакшы көрөт, кайсы нерсени жактырбайт, кайсы нерсени кылуубузду каалайт, кайсы нерсени кылуубузду каалабайт. Ошол мүнөздөрдү билдикпи? Ошол мүнөздөрүнө жараша айттырбай кызмат кылайлы. Аларга айттырбай кызмат кылайлы, аларды кыжалат кылбайлы да. Ал-акилу такфихил ишара. Акылдуу адамга ишара эле жетиштүү, шилтеме эле жетиштүү да. Сөзсүз балам мага бир нерсе кылып бер деп айтыш шарт эмес. Сен көрүп атасың, атаң ысып атат. Суу ичкичке деп атат. Балам суу алып келип бер деп айттырбастан эле алып келип бере турган болсоң, мына атаң ошондо жүрөктөн дуа берет да. Ошол сыяктуу ата-эне тараптан кандайдыр бир кемчилик кетип кала турган болсо, сөздөн, кыймыл аракеттен,
анда алардын үстүнөн күлбөңүз да. Досуңа шылыңдап койсоң канчалык кыжалат болот, туурабы? Канчалык капа болот. Ал эми ата энең сен дүйнөгө келишиңе себеп болду. Өмүрүн сага арнап атат. Жаштыгын сага арнады, ден соолугун сага кетирди. Ата эненин шылдыңдаган болбойт. Өтө чоң адепсиздик. Ошол сыяктуу эле аларга эң жакшы сөздөрдү сүйлөө керек да. Атаке, апаке, жан атам, жан апам, жаным атам, жаным апам. Азыр адамдар бул сөздү башкаларга колдонуп калды да. Ата энесине колдонбойт да. Ата энеге колдонуңуз ушуну. Ушинтип айтып, ата эненин жүрөгүнө кубаныч жеткириңиз. Менин атам менин көзүмдүн кареги да, апам менин көзүмдүн кареги да, башымдын тажысы да, жүрөгүмдүн мөмөсү да. Ушинтип айтыңыз ата энеңизге. Ошол сыяктуу эле аларга жакын адамдарды, алардын досторуну, алардын туугандарыны сыйлап урматтайық. Ата энеңизге ушинтип жакшылык кыла бере турган болсоңуз ата энеңизге, эртең кайра эле сага ушул жакшылык кайтып келет да. Кайсы адам өзүнүн ата энесине жакшы мамиле кылса, эртең сенин балдарың, эгер ата энеңе жакшы мамиле кыла турган болсоң, эртең сенин балдарың сага жакшы мамиле кылат. Эки нерсе бар, алар карыз катары да. Кандай мамиле кылсаң, сага ошондой кайтып келет. Ошолордун бириси ата энеге болгон мамиле. Ата энеге болгон жакшы мамиле кыла турган болсоң, балдарың сага жакшы мамиле кылат. Ата энеге томоюндук, адепсиздик, айтканды кылбай, кыжалат кылып, кыйнай бере турган болсоң, тигини алып бер, муну алып бер деп, анда балдарың да эртең ошондой болуп чыгат да, ошондой болуп чоңойт. Бир алым кетип атса, көчөдө бир жигит өзүнүн атасын сабап атыптыр да. Канчалык чоң күнөө турабы? Канчалык чоң адепсиздик. Адамдар айтып, муну токтоткула, бул эмне атасын сабап атат деп ажыратып атса, атасы айтат экен, муну жөн койгула, бул мени сабай берсин дейт да. Неге десе, жанагы аксакал атасы айтат, мен де бир кезде жаш кезимде атамды ушинтип ушул жерде сабаган болчумун дейт да. Атамды сабагандыгым себебинен менин балам чоңоюп мени сабап атат дейт. Ата энеге кандай мамиле кылсаң, балдарың да ошондой мамиле кылат. Андыктан ата энеге жакшы мамиле кылып, ата энеге кызмат кылып, Аллахты ыраазы кылып, Аллах Таала ошол ата энеге кызмат кылган себебинен баардыгыбызга бейишти насип кылган болсун.